Саламатсыңар балдар. Силер менен кезектеги 8-класстардын тарых сабагын окутуу курсун улантабыз. Бүгүнкү сабакта тарых мугалими Жакшылыкова Айзада болмокчумун. Сабактын темасы Кыргыз элинин маданияты 19-кылымдын экинчи жарымынан 20-кылымдын башына чейин. Бүгүнкү сабакта оторчулук мезгилде Кыргыз элинин манасчылык өнөрдү аркалагандар, төкмө, жазгыч акындар, элинпоз агартуучулар менен таанышасыңар. Билим берүү, маданий агартуу, саламаттык сактоо, чарба тармактарында Кыргыз элинин маданий өсүп өнүгүшүнүн багыттарын аныктайсыңар. Кыргыз элин изилдеген окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн максаттарын анализдейсиңер. Кыргызстандын этностук курамы анын Россияга каратылышынан соң чукул өзгөргөн. Эми өлкөдө кыргыздардан жана Кокон хандыгы маалындагы тарыхый коңшулаштары болгон айрым өзбек, тажиктерден тышкары Европадан орус, украин, немис, татар башкырлардын өкүлдөрү Чыгыш Түркүстандан жана Гансу, Шенси аттуу кытайлык вилаеттерден уйгур, дуңган, сарт калмак элдеринин өкүлдөрү көчүп келип туруп калышкан. Бул жаңы этностук кырдаал Кыргыз элинин 19-кылымдын акыры 20-кылымдын башындагы маданиятынын чукул өзгөрүүлөргө учурашын шарттаган жагдайлар болду. Кыргыз маданияты дал ушул доордо европалык маданият менен жакындап, алакалашып, андан ары өнүгүүгө мүмкүндүк алганы менен салттык маданияттын өзгөчөлүктөрү да сакталып калган. Манасчылык өнөрү жаңы таланттуу жомокчулар тарабынан улантылган. Алардын арасында Акылбек, Чоңбаш Назар ырчы, Тыныбек Жапый уулу, Келдибек Барыбоз уулу, Балык Кумар уулу, Чоюке Өмүр уулу, Чомо Асыран уулу сыяктуу залкарлар болгон. Манас айтуудагы Ысык көл Нарын мектебинин өкүлдөрүнөн таалим алган Сагынбай Орозбак уулу Саяк уруусунун мойнок уругунан чыккан. Сагынбай 16 жашынан тартып манас айта баштаган. Анын варианты классикалык үлгү катары кыргыз фольклорунун алтын фондусуна кирген. 1922-1926 жылдары Каюм Мифтаков, Ыбырай Абдрахманов тарабынан кагаз бетине Сагынбайдын айтуусунда манас бөлүмү түшүрүлүп, анын семетей-сейтеги жазылбай калган. Сагынбайдан кийинки залкар манасчы Саякбай Карала уулу Совет доорунда 500 000 саптан ашуун ири көлөмдөгү вариантты жаздырып, 20-кылымдын Гомери даңазасына жеткен. Балдар, азыр көңүлүңөрдү Саякбай Каралаев тууралуу кыскача видео баянга бургула. Сан күндөр айткан манасты Саякбай залкар манасчы. Гомери дешип кыргыздын көп элдер ага кырышчу. Казына байлык кен эле, кандай сөз айтса жарашчу. Байдылда Сарногоев. Ал айланасына чогулган элге эзелкиден кеп салып, миллиондогон сапты жаткайтып, айкөлдүн ааламына алып кирген касиети менен өзгөчөлөнө алды. Кепти тыңдаганды билген кыргыз байыркынын изине баам салып өткөн дестеп, калкы үчүн каруусун казып, жанын азык кылган шерлердин баянына маани берер эле. Сөзүм өлгүчө өзүм өлөйүн деген кыргыз баарынан мурда сөзгө маани берген. Мойнum бұрсатшы, қияматтық береке. Аша керек бұлсызен, Ақбасайдың тұбағы. Өлім ортыл қимандаш, ана кім қандай болдың деп. Кезенден қарап тұрсатшы, кесілдің қаным тұтқы. Анткени сан миңдеген жылдарды карыткан кыргыз орт боюнда омоктуу ойго кулак салып, жан дүйнөсүн тазарткан. Асман тиреген имарат куруп, жалтырак жултурак көр дүйнөгө умтулбастан, алдында ашы белен, короосунда малы кенен болсо, кыргыз үчүн тирилик кыбырап өтүп турган. Көр дүйнөдөн да мурда көркөм дүйнө кыргыздын карманган байлыгы саналчу. Башынан апааттуу учурларды далай кечирген эл уул кызын оң жолго салам деп эзелки кепти тыңдатып, жомок сөздү, санжыра санатты көкүрөгүнө түйсө экен деп ниет кылышчу. Бу караңгы түн болдуң эмине деген күн болду деп ошондо чып карабек мыйлап буркурап, ошого чыкты көк жалган атаңдын көр дүйнөгүн. Аяшан береси кийик безинди 5 күнчүлүк жол дедиң. Алат күн безиндин жайы кор дедиң. Пайгамбар баспас безиндин казып койгон мордорун кайнатыр жолдорун. Башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүк да ушул элдик ооз эки чыгармачылыкта катылган соң алтындан да баалуу эле. Кабат-кабат үй салып, заңгыраган калаа курушпады. Заман ошондой эле. Тынч жаткан элге бүлүк салган баскынчылар капилет кол салышса, боз үйүн бүктөп, көчмөн дукту карманып, башка конуш тандап, убактылуу көчүүгө мажбур болушкан.
Кыргызда буга дейре эчендеген манасчылар өткөн. Көкүрөгүндө бугуп жаткан улуу өнөрдү тегерегине чогулган журтка айтып, чептен эрдин күчү бек болгон үчүн четтен келген душмандарга кылыч сууруп, найза сунуп, башын канжыгага байланган балдар чыкса экен деп тилешчү. 19-кылымдын экинчи жарымында Манас дастанынын айрым бөлүмдөрү европалык элим чөйрөсүндө дайым болгон. Казак ойчулуу жана агартуучусу Чокон Валиханов. Манас эпосу бир убакытка келтирилген жана бир адамдын Манас баатырдын тегерегинде топтолгон кыргыз мифтеринин, жомокторунун, лакаптарынын энциклопедиялык жыйнагы. Бул Тала Илиадасы сыяктуу чыгарма. Бул чексиз чоң эпопея, кыргыздын турмушу, салты, географиясы, диний жана медициналык түшүнүгү, эл аралык мамилеси орун алган деп баалаган. Василий Радлов болсо, кыргыздарды сөзмөр кыргыздар жөнөкөй сүйлөгөндө да жамактатып, ырга айландырып кетет. Ырды кыргыздар дүйнөдө эң жогорку искусство катары карайт. Кыргыз эпосу элдин көркөм сөзгө ынактыгын, ыргашыктуулугун далилдеген чыгарма деп сүрөттөгөн. Манас дастаны орусиялык оторчулук доорунда жазма түрүндө да эл арасында окулган. Ал эми 1898 жылы Тыныбек Жапый уулунун семетейинен чакан үзүндү Казан шаарында Арап арабинде жарык көргөн. Аны балык ырчынын вариантынын негизинде Токтогазы Жусупбек уулу жазып алган. Эмгеги биздин күндөргө жеткен. Бул семетей тууралуу уламыш аттуу арап арабиндеги кыргыз тилинде жазылган чыгарма 20-кылымга таандык. Төкмө акындардын толкунун айта кетсек, алардын арасында жеңи жок тарбиялык маанидеги терең, нускоочу акын, айтыштын жеңилбеген устаты, жазып, окуй билген билимдүү гана болбостон, кыргыз дастандарын күндөп, түндөп айткан жомокчу катары даана таанылган. Ал эми Токтогул Сатылган уулу акын, комузчу, обонкуй чыгарган чебер өнөрпөз жана ойчул Токтогул социалдык маанидеги лирикалык ырларын, айрым дастандарын айткан. Барпы Алыкулуулу 16 жашында калайыкка акындыгы билинген. Токтогулдуку сыяктуу социалдык курч ырларынын тышкары аалам, заман, коом тууралуу терең ой жүгүрткөн ырларын калтырган. Мындан тышкары көптөгөн курч ырлары дастанчылыгы менен белгилүү. Анда балдар назарыңарды Токтогул Сатылгановдун кыскача өмүр таржымалы камтылган видеого назар салгыла. Токтогул бала кезинен ырга ынак өсүп, кезиндеги элдик күркүүлөрдү жатка билген. 13 жашынан эл аралап ырдай баштаган жаш акындын лирикалык жанрдагы Алымкан, Насылкан, Кызыл жоолук аттуу чыгармалары күнү бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн баасын жоготпой ырдалып келет. Өз учурунда аң сезимдүү, кыракы, терең ой жүгүртө билген инсан катары Токтогул элдин кайгы мұң, ой санасына себепкер социалдык кабылсыздыкты, курч маселелерди көз жазымда калтыра алган эмес. Мисалы, атактуу Бешкаман аттуу ыры менен элди эзип күн көрсөтпөгөн 5 бир туугандарды сынга алган. Токтогул өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Анын элдик озеги чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Ал 1898 жылы Анжан көтөрүлүшүнө катышты деген жалган жала менен камакка алынып, Сибирге сүргүнгө айдалган. Ал жакта жүргөндө туткун ыры, ушундайбы сурагың, качып келе жатканда деген сыяктуу жана башка ырларды чыгарган. Ырлары ар кандай тематикада болгон. Алгачкы ырлары Алымкан, Чакырбай сүткор, Бешкаман, Эшен калпа аттуу болсо, кийинчерээк анын Эмне кызык, Гүлдө бал, Санат, Терме сыяктуу нускалы ырларды ырдаган. Бай манаптарды, Эшен калпаларды сындаган көп ырлар бар. 1903 жылы сүргүндөн келгенден кийин эңсеңин элим аманбы, апакем аман барсыңбы жана башка ырларды ырдаган. Токтогул айтыш жанрындагы ырлардын чоң устаты. Манас эпосун, кенже эпосторду да айткан. Акындын комузга салып черткен күйлөрү кыргыз фольклордук музыкасынын алтын казынасынан татыктуу орун алган. Чайкама, чоң кербез, тогуз кайрык жана башка күйлөрү комуз эле эмес, оркестрге салынып аткарылып жүрөт. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедекан аттуу китеби 1938 жылы Казан шаарында басылып чыккан. Кыргыздын жазгыч акындарын айта турган болсок, алардын бири Байымбет Абдырахман уулу. Анын ырлары, тамсилдери, санжыралык уламышты Совет дооруна чейин эле кеңири тараган. Өзү жазып калтырган чыгармалары асыл нускасында сакталып,
изилденүүдө. Кыргыздардын таанымал жазгыч акыны Молдо Кылыч Шамыркан уулу анын 1911 жылы Казанда анын даңазалуу Зилзала аттуу казалдар жыйнагы жарыяланган. Бул казал эң алгачкы таш басмада жарыяланган кыргыздын поэтикалык чыгармасы болуп саналат. Молдо Кылыч заманчыл акындардын бири катары эсептелип, анын мурасы 1948-1989 жылдары кеңири коомчулук үчүн тыюу салынып келген. Анын чүй баяны, Бүркүттүн тою, Будайык, Зар заман жана башка чыгармаларынын кыргыз көркөм сөз өнөрүн кол жазма адабият деңгээлинде көтөргөн көөнөргүс мурастардан болуп саналат. 20-кылымдын башындагы өз ырларын дептер түрүндө жазып, тараткан жазгыч акындардын ичинен Молдо Кылыч ойчулдугу, жаңы усулчулдугу менен айырмаланган. Кыргызстандын Россияга каратылышынын натыйжасында Итил менен Уралдагы мусулмандык түрк маданиятынын чордону менен Ала Тоо калкынын карым-катнашы жакшырган. Кыргыздардын арасында агартуучулук кыймылы жанданган. Мына ушул агымдын көрүнүктүү өкүлү Ишеналы Арабай уулу 1882 жылы Кочкор аймагындагы Күнбатыш айылында туулган. 1900-1910 жылдары мугалим болуп иштеген. 1910-13 жылдары Уфа шаарындагы Галия медресесинде окуп билим алат. 1911 жылы Сарсекеев менен бирге казак жана кыргыз балдары үчүн Алипе же туура окуу деген окуу китебин жарыялаган. 1924 жылы Ташкент шаарында басылган Кыргыз алипеси деген дагы эмгеги жарык көргөн. Ишеналы Арабай уулу агартуучулук менен бирге саясий турмушка да катышкан. 1917 жылы Оренбург шаарында болуп өткөн Алаш партиясынын курултайында делегат болуп барганда Кокон автономиясынын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн төрагасы Казак Мухаммеджан Тынышбай жана Кокон автономиясынын тышкы иштер министри Мустафа Чокаев менен жолуккан. Осмоналы Сыдык уулу болсо кыргызча тарых эмгеги таш басма аркылуу китеп болуп жарыяланган алгачкы тарыхчы болуп саналат. Ал Үч Турпандагы, Бухарадагы, Уфадагы билим борборлорунан таалим алган. 1913 жылы Уфа шаарынын өзүнүн кыскача кыргыз тарых эмгеги жарык көргөн. Белек Солтоноев чоң кимин өрөөнүнөн чыккан. Ал 1895 жылдардан тартып кыргыз тарыхын жазуу үчүн маалымат топтогон. Анын Кызыл кыргыз тарыхы элине калтырган табериги. Бул эмгеги биринчи кыргыздардын өз элин өткөнүнөн те байыркысынан тартып, санжаптап, орус жана башка тилдерде кыргыз тууралуу маалыматтарды топтоп, ыраатка салып жазып кеткен албан эмгеги болуп эсептелинет. Кыргыздардын музыка өнөрүн оторчулук доорунда өнүктүргөн устаттардын арасында Ниязалы Борош уулу, Мураталы Күрөңкөй уулу, Карамолдо Ороз уулу, Ыбырай Туман уулу сыяктуу ар кыл музыкалык жанрдын чеберлеринин мурасы азыркы кыргыз өнөрү үчүн байыркы салттарды сактап, көпүрө кызматын аткарышкан. Билим берүү тармагын айта турган болсок, ири жылыштар болду. Окуу жайларынын сапаттык, тармактык жана сандык өсүшү менен байланыштуу болгон. Кыргыздар жана башка мусулман калктар балдарын негизинен диний мектептерге, медреселерге беришкен. 1883 жылы Ош уездинде 391 окуучусу бар 41 мектеп, 1914 жылы 3170 окуучу камтылган 229 мектеп, анын ичинде 33 кыздар үчүн болгон. Бишкек уездинде 21 болуштугунда 1182 бала жана 131 кыз окуган 59 мектеп аракетте болгону 1913 жылы маалыматта берилген. Каракол уездинде 2276 бала жана 42 кыз окуган 128 мектеп иштеген. Мектептеги окуучулардын саны ар кыл болгон. Мектептерде диний сабактар менен чектелбей, эсеп, география, тарых, табияттануу сабактары да окутушкан. 20-кылымдын башынан тартып, жаңы усул мектептери арбып, окуучулардын жазып, окуй билүүсү тездеген. Мусулмандык жогорку окуу жайлары 1892 жылдары Түштүк Кыргызстанда 7 медресе, 1914 жылы Ош уездинде 88 медресе болгон. Аларда мусулмандык укук таануу, эсеп, араб тилинин грамматикасы жана башка сабактар өткөрүлгөн. Медресенин бүтүрүүчүсү муфти, казы, окуучу, мектеп мугалими сыяктуу кызматтарга дайындалышы мүмкүн болгон.
Теги башкалар үчүн орус жергиликтүү мектептери 1886 жылдардан тартып уюштура баштаган. Аларда мусулмандык билимден тышкары орус тили да үйрөтүлгөн. Падышачылык кулар алдында 16 орус жергиликтүү мектеп иштеп турган. Кесиптик мектептер алгач Бишкекте жана Караколдо айыл чарба мектептери ачылган. Мектепте кыргыз балдары чарбачылыктын жаңы түрлөрү менен бирге орус тили, эсеп, тарых, физика, ботаника сабактарынын элементтери үйрөтүлгөн. Россиялык келгендер үчүн 1870 жылдардан тартып секулярдык жана чиркөөлүк баштапкы окуу жайлар ачыла баштаган. 1897 жылдарда Бишкекте алгачкы прогимназия, 1910 жылда эркек балдар үчүн гимназия, кыздар үчүн 1911 жылы Караколдо прогимназия ачылган. Маданий агартуу мекемелерин айта турган болсок, китепкана, китеп гезит окума жайлары түзүлө баштаган. Караколдо 1908 жылы түзүлгөн мусулман кыраатканасында татарча жана орусча журналдар топтолгон. Токмокто 1912 жылы ачылган китепкананын алгачкы окурмандарынын ичинде 30дай кыргыз болгон. 20-кылымдын башында Бишкекте 1870 жылдан тартып Ташкентте чыккан Түркистанские ведомости аттуу расмий гезит Кыргызстанга да таркаган. Кыргыздар татарча, өзбекче, казакча гезит журналдарды алып турушкан. 1911 жылдардан тартып таш басмада жарыяланган кыргызча китептер, мисалы Молдо Кылыч, Ишеналы Арабай уулу, Осмоналы Сыдык уулу жана башкалардын жазган эмгектери өзгөчө сүймөнчүлүк менен окулган. Саламаттыкты сактоо тармагында да европалык салт жанданган. 19-кылымдын 70 жылдардан тартып алгачкы медициналык мекемелер ачыла баштаган. 1900 жылдардан тартып Ошто шаардык оорукана ачылган. 1913 жылы Кыргызстанда 4 шаардык, 2 айылдык оорукана иштеген. Чарбачылыкта да келген калктардын таасири менен бир кыйла жаңылыктардын башаты ачылган. Эгерде ичкилик кыргыздарды мурдатан эле отурукташкан турмушта жашашса, жарым көчмөн түндүк кыргызстандык уруулардын өкүлдөрүнүн отурукташуусу оторчулукторду тездеген. Ал эми отурукташкан кыргыздар болсо дыйканчылыктын жады усулдарын, багбанчылыкты, бал ары кармоону үйрөнүп, европалыктардын кол өнөрчүлүгүн, ар кыл өнөр-каналарды уюштуруусун, тегирмен, ири көпүрө, араба жол салуу усулдарын өздөштүрүшкөн. Чыгыштан уйгур, дуңган жана батыштан орус, немис, итил уралдык мусулман калктар менен келгендер менен жергиликтүү кыргыздардын чарбалык, соодалык жана руханий алакалары алардын кийим-кечек, тамак-ашы, каада салты жана башкалары үчүн эки тараптуу таасир тийгизген. Тамак-ашы боюнча отурукташкан жана дыйканчылык, багбанчылык менен кесиптенген кыргыз топторунан айырмаланып, көчмөн кыргыздар өз рационунун жылдын ар кыл мезгилиндеги мал чарбачылыгынын продукцияларына жараша өзгөртүп турган. Этнограф Саул Менделеевич Абрамзондун маалыматына караганда, оторчулук мезгилде сүт жана эт акырындап экинчи даражага жылып, дан өсүмдүктөрүнүн тамак-аштагы көлөмү көбөйтүлгөн. Сөөлөттүү бай үй бүлөлөрдүн тамак-ашы ар түрдүүлүгү менен айырмаланган. Алардын дасторконунда Кашкардан, Анжияндан, Россиядан келген кербендердин саткан мейиз, кургатылган өрүк, курма, орус канты азыктары береке төгүп турар эле деп эскерген. Транспорт жаатындагы ири өзгөрүүлөр түштүк кыргыздар мурдатан эле эки дөңгөлөктүү ферганалык арабаларды пайдаланышкан. Ал эми түндүк жана Памир кыргыздары атка, төөгө, өгүзгө, топоско жүк артып көчүп конушкан. Анча-мынча чөптөрдү чейиниге салып тартышкан. 19-кылымдын акыры 20-кылымдын башында 4 дөңгөлөктүү орус арабалары колдонула баштаган. Алыскы сыртка чейин бул арабалар жетүүсү үчүн таштак жол салынып, атайын көпүрөлөр курулган. Соода жаатын айта турган болсок, эски убакта чет жердик кербендер айылма-айыл кыдырып жүрсө же мал айдап Анжиян, Кашкарга чейин кетишсе, ал эми оторчулук заманда отурукташкан келгин калктардын кыштактары өз өрөөндөгү соода жандуу жүргөн туруктуу базарлардын жаңы чордондоруна айланган. Мисалы, Чалдыбар, Карабалта, Бишкек, Ош, Александровка, Токмок, Каракол, Нарын сыяктуу ири кыштак жана шаарларда базарлар жана дүкөндөр жайнап, ат үгүл айрым шаарларда жарманкелер да ачылган. 20-кылымдын башында акчалай карыз берүү мекемелери, банк,
шериктештик соодасы негизделген. Булардын баары кыргыз элинин заттык маданиятынын өзгөрүп өнүгүшүнө, келгиндер менен этностук маданий жана чарбалык алакаларды жаңы деңгээлде чыңдоосуна таасир тийгизген. Кыргызстандын коомунун табигатын, кен байлыктарын ар тараптуу изилдөө иши да 19-кылымдын экинчи жарымы, 20-кылымдын башында жаңы баскычка көтөрүлгөн. Бул доор илимий ачылыштардын мезгили болгон. Кыргызстанды өз саясий чөйрөсүнө тартууга умтулган Россия менен Улуу Британиянын атаандашуусу да бул аймакты изилдөөгө Россиялык өкмөттүн каржылоосунун күчөтүү үчүн өбөлгө болгон. Көптөгөн россиялык илимий мекемелердин, мисалы Илимдер академиясы, университеттер, Россия императордук география коому сыяктуу илимий коомдук өкүлдөрү, этнографтар, тарыхчылар, географтар, тоо инженерлери, ботаниктер, медиктер, ветеринарлардын жана башка адис ээлери Россиянын аскердик мекемелеринин каржылоосунун эсебинен илимий саякаттарын жүзөгө ашырышкан. Алардын чогулткан коллекциялары жана маалыматтары аскердик чалгын кызыкчылыгынан тышкары өздөрүнүн тар адистик деңгээлинен да кеңири болуп, энциклопедиялык ири натыйжаларды бергендиги менен айырмаланган. Аскердик кошундарга жамынып, тилмештикти да аткарып, тыңчылык да кылып, илимге да өз көнөргү салымын кошо алган Борбордук Азиянын изилдөөчүсү Чокон Валихановдун маалыматтары Кыргызстандын географиясынын, табиаттануусун, этнографиясын, фольклорун, кыргыз элинин тарыхын, дастанчылыгын, тилин үйрөнүү үчүн чоң мааниге ээ болгон. Орус кошунунун курамындагы картографтар, адистер өз баяндамаларын өткөрүп, Чокондун изилдөөлөрү сыяктуу эле илимий ачылыштарга башат болгон. Петр Семенов Тяншанский Теңир тоого, анын ичинде Ысык көл өрөөнүнө илимий саякат жасап, орографиялык схемасын 1856-57 жылдары түзгөн. Ал Риттер, Гумбольдт сыяктуу илимпоздордун Ысык көлдөн дарыя агып чыгат деген жаңылыштыгын европалык илимде оңдоп, так маалымат берген алгачкы ирет Сары жаздын башатына Хан Теңири чокусунун түбүнө келген. Анын илимий баяндамасы Теңир тоо системасын изилдөөдөгү эң олуттуу башаттык ачылыш болуп калган. Ал Теңир тоо вулкандарынан жаралган деген Гумбольдттун божомолун жокко чыгарган. Бул прогрессивдүү илимпоздун эстелиги Балыкчы шаарынын жанына 1982 жылы тургузулган. Борбордук Азияны 1870-1885 жылдары 4 рет кыдырган географ Николай Михайлович Пржевальский 5 рет саякатка аттанып жатып, келте оорусунан каза болгон жана сөөгү Каракол шаарынын жанына коюлган. Каракол шаары 1889-1920, 1939-1991 жылдары анын ысымын алып турган. Мындан тышкары, кыргыздарды бир катар изилдөөчүлөр Кыргызстандын илимий иликтенишине өз салымдарын кошкон. Ал эми кыргыз тарыхын изилдөөдө оторчулук доорунда Василий Владимирович Бартольд, Василий Васильевич Радлов жүргүзгөн иликтөөлөрдүн салымы зор. Анда эмесе балдар бүгүнкү сабакталган маалыматка таянып, төмөндөгү инсандардын ысымдарын табабыз. Анда эмесе балдар экранга көңүл бургула. Биринчи сүрөттөгү бул манасчы Сагынбай Орозбак уулу, казак ойчулу агартуучусу Чокон Валиханов, кийинки сүрөттө төкмө акын, жеңи жок, тарыхчы Василий Владимирович Бартольд жана агартуучу Ишеналы Арабай уулу. Экрандагы инсандардын аттарын туура таптыңар деген ойдомун. Балдар, биз бүгүнкү сабакта кыргыз элинин салттык маданияты жаңы белгилер менен уланып, улуттук колоритти сактап калганын аныктадыңар. Азыркы кыргыз өнөрү үчүн көпүрө кызматын аркалаганын, манасчылык, төкмө, жазгыч акындар, илимпоз агартуучулардын ысымдарын таанып билдиңер. Оторчулук доордо билим берүү, маданий агартуу, саламаттык сактоо, чарба тармактарында кыргыз элинин маданий өсүп өнүгүшүнүн багыттарын биле алдыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.